тиспейт. Ана атасы улакчы. Суга кезиштим, башкача бир сыры бар. Элдер айтты абайга, улакчы болот атасы. Эркен кызым улакчы, кызганат кочамасы. Азыр биз ушул Тарговойго улакка келдик. Болду, ушундай токтой бер. Тарговойдо Баткенден чыккан жалгыз бир улакчы кызды ар бир улакта көрүп калабыз. Мына Гүлнүр деген кыздычы. Гүлнүр, ассаламу алейкум. Улакка келдиңер. Сени буга чейин биз улактарда көрүп калып аттык. Бир өзүңдү тааныштырчы. Каерден болосуң? Канча жылкысың? Мен Абдимаматова Гүлнүр Алмазбековна, Баткен областына караштуу Баткен районунун Бозады районунан болуп, жылым 2008-жылкы болот. Анан ушул улакты быйылкы уже 4-чү сезон болуп атат. Чаап атасың? Чаап атам. Уже чаап баштаганыма 4 жыл болду. 4 жыл болду. Улакты баштаганыма. Бул улакка кызыгуу каяктан пайда болду? Мен улакчылардан өзү бир эле сен чаап атакчайсың? Ал кишилерден. Бул кызыгуу өзү мен эме кылып жайлоого чыкчубуз. Атам менен үй бүлөбүз болуп, элдин малын карап, ошентип жүрүп, жайлоодо кичине кыйналып кетип, атам эң чоң кызымын да үйдө. Анан атама жардам берем деп мал карашып жүрүп, кыйналып кетип, ата алып бериңиз деп ат алгам. Ошондон кийин эле анан ат алганыбызда улакка чабып жүргөн ат деп айтып калды да. Анан улакка чабып көрөлү деп биринчи өзүбүздүн айылга бардык. Андан кийин ошол жактан чабып, анан ошол жерде дагы биринчи улакта эле бир серке утуп калып, анан таанымал болуп кеттим. Кызыгуу башталды анан. Кызыгуу башталды анан. Ошон менен 2022-жылдын аягында баштагам улакты. Ошон менен ар сезондо чабып атам. Атты суутуу жагыда, кароо жагыда өзүң токуп, өзүң суутасыңбы азыркы учурда ошондо? Атты өзүм суутам. Анча-мынча да гана үйдө жок болуп калган малымда мектепке кеткенде атам карайт, болбосо башка убакыттарда өзүм карайм. Бардык жогун эле өзүң карайсың. Бастыруу жагындагы сугарып, үйдө бардык жагын өзүм карайм. Ошол, Мынакей туугандар, Гүлнур деген буга чейинки бул улактарда да тартып жүрдүк, ушу текени, торпокту бул кызга салып берчи. Бул аттын кличкасы кандай? Аттын кличкасы Учар. Учар деген ат, Учар деген аты менен Гүлнур палван. Дагы кандай улактарда, сен мына улактарда келип улак чабып, бул эми сага да бир хобби болуп калыптыр да азыркы учурда. Спорттун башка түрүнөн да кызыгасыңбы азыр? Бул улак эми чоң спорт азыр. Ооба, улакты хобби катары алып жүрөм. Анан өзүм андан тышкары алыш белбөө күрөшүнө катышам. Күрөшкө дагы, Күрөшкө, ооба. Биринчи, 3-чү, 5-чү күндөрү залга барам. Залга барып алыш күрөштөн катышып, кече июнда республикага барып келдим. Улактан тышкары алыш күрөштөн дагы машыгып жүрөм. Машыгып, Өзүм спортко жакынмын. Спортко Жакынмын дагы. Ошо улактан тышкары алыш күрөшкө катышып. Аттан коркуу деген сезимдер сенде жок экен да эми буга чейин 4 жыл болсо атты карап эми, Аттан коркуу деген сезим жок. Ошондой эле. Мынакей туугандар, Гүлнүр, ийгилик Гүлнүр. Буга чейин улактарын көп көрүп жүрчү элек бул кызынчы. Баткендин Бозадыр деген жеринен чыккан кыз.